Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Москвада эмгектенип жүргөн биздин бир туугандар. Амансыздарбы? Мындан 20 күн, 25 күн алдын Абдумажит агабыздын жети дубан аттуу чайканасын тартып силерге көргөзгөнбүз. Рахмат баарыңыздарга. Ушул жерден өткөн кеткен бир туугандар келип тамагынан жеп, көп адамдар келиптир ачыгы. Дагы болсо келип атыптыр. Метро Щелковскага жакын жерде рынок Мандаринде жайгашкан. Могун экинчи этажына жайгашкан туугандар. Мына бул жерде өзүбүздүн Фатима аттуу биздин кыргыз дүкөндөр бар. Бул жерлерде эт саткан жерлер бар. Моюнча рынок, продуктовый рынок дегендей биякы. Монтажная улица 9 строение 1. Парковкалар боюнча айтсам, Кенен. Буга жетпей тиягына койсоңуздар болот. Парковкалар боюнча ойлонбой келсеңиздер болот. Бул видеону ошол максималдуу түрдө таксилердин группасына жөнөтүп коюңуздар. Тамактары аябай даамдуу. И чайы менен наны курьерлерге дагы, жөнөкөй мигранттарга дагы, таксистерге дагы абсолютно бекер туугандар. Бекер. Жүрүңүздөр. Бул Абдумажит агабыз бул жерде стеклолор коет, наушниктер сатат кыскасы, саат сатат, моундай нерселерди коет кыскасы. Бардык нерселери бар. Жакынырактан көргөзүңчү. Мына. Моундай наклейкалар бар экен. Мына, караңыздар. Чехолдор бар экен, мына өзүбүздүн кыргыздардыкы. Келгенче телефондордон көргөзүп, стеклолорду алмаштырып, азыр менде дагы жарака кеткен. Кечегисин экен алмаштырып бердиле. Мына. Ушул жери келгенде өзү вывескасы мындай турат, 7 дубан чайканасы деп. Бул жерде ошол Абдумажит агабызга карайт. Караңыздар. Көп нерселер бар да. Молодец. Чыккандан кийин дагы башталат. 7 дубан чайканасы мынакей. Мына. Дагы бирөө мына. Мына 7 дубанга жетип келдик. Моинтип жазылып дагы турат. 8ден кечки түнкү 2ге чейин иштейт. Без выходной, без перерыв дейт. Мына. Колду жууп акырын киресиздер. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Келиңбир. Алтасызбы? Чарчабастан? Секин. Менюларды түзүп койдуңуз. Ооба. Ишти кылтасыз. Иш башталды. Алла разы болсун. Өзүбүздүн мекендештер кенен кесир тамагын жеп ушул жерде отуруп кетип атыптыр. Биринчи менюларды көргөзүп коеюн сиздерге туугандар. Менюлардын караңыздар мына. Бир 200дүгү жок го, ылдыйын экен. Плов 250ден. 5 мына 250 дейт шарко. 200 дейт мына ушундай. Эң кымбаты казан кебаб, баранина 350 рубльдан экен. Бул жер туугандар ресторан эмес, башка эмес, кымбат баалуу чайкана эмес. Ошон үчүн мындай жөнөкөй эле. Агам ушул жерде иштетип баштаган. Мына Алла разы болгон болсун. Суусундуктары бар. Келип, кеңири чай ичип кетсеңиздер болот. Үстүрттөн бир ашкананы көргөзүп коеюн. Ушул жерден бышырылган тамактарды жейсиздер туугандар мына. Мына. Ушундай. Assalamu alaikum шеф, кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Тамагыңыз дамдуу болсун. Микрофон берейин. Мантын жеп атасыз? Мантын жеп атабыз, Тамактары кандай? Тамактары чынын айтканда мен өзүм 10 жыл бул Москвада повар болуп иштегенмин. Азыр такси жаатында иштейм. Ушул досубуз, өзүбүздүн мекендешибиз ушу чайкана ачып келип даам татып калдык эле. Анан бу жерде мантысы яман жагат тамак. Самое главное, колдо кесилген, баягындай фарш эмес да. Колдо кесилген, яман сонун. Порсоларда мындай чоң-чоң да, от души тоесуң да. Анан өзүм таксиде иштейм да, алыс жакта болсом деле по делам коюп, бияка келип специальный обедте ушул жерде тамактанам да. Не дегенде бу жерде 250 рубльга от души тоюп чыгып кетесиң. Азыр көчөдөн шаурма жесең деле 200 рубльга
не туда не сюда ол халал бе халал емес пе белгісіз. Bu yerде самый главный поварлар өзүбүздөн анан кухнядагы мындай овощ фруктылар именно өзүбүздүн Кыргызстандан келген ошо овощ фруктылар алынат, анан мындай эт немелер дагы биякта 100% халал продуктадан жасалат да. İşinizge gelek. Mayli, отур. Тамагыңыздан да болсун. Туруңуздар. 250'ge çay içip жүрөм мен ушундай. 250 сомго мына Эй. чайды байкаңыздар, мына кып жаман сон чайда бул. Мына жылтырап турат мына ошо. Таксистердин группасына жөнөтүп коюң а видеону. Aynen. Мына ушундай бир где-то бир 40 адамдай бата турган чакан ашкана. Жаш ишкер агабыз, Алла разы болсун. Келиңиздер туугандар. Иштөө убактыларын айттык. Ушул жерде кызмат көргөзүшөт. Салкын экен бирок мындай. Салкынга жакшы. Сусундуктары Кудай кааласа сиздердин келишиңиздерге толтуруп коебуз деп убада беришти. Болуптур анда. Mayli. Ишиңизге келек. Рахмат. Тартып чыгарган нерселерге активный катышып, издеп барып атасыздар мына. Поддержка болсун, өзүнүн мекендештер келип чай ичип кетиңиздер. Башка жактан деле чай ичип жүрөбүз мына. Паделаны жагып келсеңиздер болот экен. Парковкаларын айттым сиздерге. Баалардан анчалык бир кымбат эмес. 250 рубльдуктар экен бардыгы эле. Жарков жейсиңер, казанки 350 ошондой экен. Калган бардыгы жөнөкөй. Группадан группага таратып коебуз, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ийгилик барып тамак жеп келебиз деп жазып кетиңиздер, анан тамак жегендер дагы жазып кетиңиздер. Көп адамдар эле жеп кетишиптир. Рахмат баарыңыздарга. Келерки видеолорун көрүшкөнчө көп сүйлөп койдум окшойт. Кирди чыкты бирөө болуп калса бирөө жарымда. Сүйүнаган номерлерин коюп койгом мен бул жака. Дакан сайдайт кегенден кийин коюп берет, чыкпай туруп чорундан базан текшербет. Тынч болгула туугандар.